Ысык Көл областында Каракол шаары алгачкылардан болуп, мамлекет тарабынан мугалимдерге берилчү ноутбукту алып 3 ай пробациядан өткөрдүк. Өзгөчө санарип кампа болгондугу бизди кубандырды. Санарип кампаны колдондук. Ал эми электрондук күндөлүк жаңыдан кирип жаткандыгына байланыштуу аны колдонууга үлгүргөн жокпуз. Ар бир предмет боюнча даяр презентациялар, китептер жүктөлгөн, теманы өтүүдө каалаган темага презентация бар. Мугалим буга убакыт короп жасап отуруунун кажети жок. Бардык нерсе даяр. Көтөрүп жүрүүгө ыңгайлуу жана сабак өтүүдө жардамы чоң болду бул ноутбуктардын. Технопарк тарабынан бир нече жолу келип текшерип кетишти. Мугалимдер өздөрү анкетированияда белгилешти кандай кемчиликтер болгондугун. Айрым мугалимдер жай иштегендигин белгилеп жатышты. Мунун үстүндө технопарк иштеп, ноутбуктарыбызды жаңыртып берип жатат. Бир кезде ушул сөзүмдү кайталагандан тажабайм. Бир кезде жомок болгон мугалим бекер ноутбук мамлекет тарабынан алат деген нерсе бүгүнкү күндө реалдуулукка айланып, мугалимдер биздин мектептеги 21 мугалим ушул ноутбукка ээ болушту.